Her birimiz ahiretke daярданайлы. Her birimiz sebep degende her kimimiz özü üçün жооп беребиz. Сиздин күйөөңүз таква болсо, ал өзүнө. Канча динде жашаса, намаз окуса, ал өзүнө. Кээ бирлер айтат да, мен балам намаз окуйт, мен күйөөм намаз окуйт, сизчи? Анын кабыры өзүнчө. Сиздин кабырыңыз өзүнчө. Сиздин кызыңыз окуса, ал анын пайдасы өзүнө, сизге эмес ал. Алла сизден өзүңүздөн сурайт. Апасы окуса, кызы окубай жүрсө, кыздан өзүнөн сурайт Алла Таала. Демек, ар бирибиз даярданайлы. Ар бирибиз алхамдулилла үмүт менен жашайлы. Кечеги күндүн кайгысы бүгүнкү күндүн бактыбызды бузбасын. Кечеги күндө кайгы бар эле, проблема бар эле, унутуп коюң, көмүп коюң, кетти ал. Бүгүн деле ошо кайгыны кайра кайталай бербей, бүгүнкү күндү бузбаңыз. Бүгүнкү күндү алхамдулилла Алла Таалага шүгүр кылыңыз. Алла Таалага тоба кылыңыз. Алла Таалага каниет кылыңыз. Жаратканга разы болуңуз. Бүгүн намазды үйрөнүңүз. Бисмилла деп, эми намазды таштабайм. Эми Куранды таштабайм. Күн сайын 5 мүнөт, 10 мүнөт эстегенде урматтуу энелер, үйдө диний китеп окуңуздар. Биз бир жолуктук, мүмкүн 1 жылдан кийин жолугарбыз. Мүмкүн жолукпай каларбыз, Кудай билет. Алла билет. Ошондон кийин ким бар, ким жок. Бирок ушу бир аманат. Үйдө китеп окуйлу, Куран окуйлу, пайгамбарыбыздын өмүр баянды окуйлу, өзгөчө амалдарга кызыктырган диний китептерди окуйлу. Фазаил амал деген китеп бар. Тандалган хадис деген китептер бар. Момундардын бакчасы деген китептер бар. Ушуларды үйрөнгөндөн кийин анча-мынча фик китептер, хадис китептер, Куран, ушуларды маселелерди үйдө диний маселелерди угайлы кичине. Эмне үчүн? Үйүбүздө дайыма эле музыка, дайыма эле балакат, салакат, ушак, азыркы соц тармак ушактан башка эчтеке жок азыр. Ошо менен эле кете бере турган болсок, жашообуз түгөнө берет, жүрөгүбүз карая берет, күнөөлөрдү ала беребиз, ахиретке барып калабыз да ошо ойдон. Эмне кереги бар антип баргандан көрө? Андан көрө таквалык менен барайын, күнөөдөн тооба кылып барайын, намаз менен барайын, зикир менен барайын, Куран менен барайын, элге мега пайдам жетсин, кайрымдуулук менен барайын, кол ачыктык менен барайын. Анан аз болсо да садака кылып жүрөйлү.